Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен кантип жасалат рубрикасында сайма сайганды үйрөнүп кетебиз. Бул 4-1 болуп сайылып жасалып баштаган сайма. Муну жасоонун алдында момундай материалды алып 4-1 бөлүк кылып бөлүп алабыз. Аны бөлгөндөн кийин 10 сантиметрден кылып өз-өзүнчө дагы кубик кылып чийебиз. Анан ошол схема аркылуу бул жерден тиги сүрөттөгү кушту карап, мисалы сүрөттөгү кушту карап 4-1 кубикти алып X кылып кете беребиз. Өңдөрдү тандап, буга жарашкан өңдөрдү тандап. Мисалы бул жерде розовый цвет басым жасалган куш. Азыр биз сиздерге сайманы кантип сайган, 4-1 бөлүгүн кантип сайганды көргөзүп берели. Биз бул жерде азыр 4-1 бөлүк болуп сайып атабыз. Бул жерде азыр ручка менен чийилген, могул жерде схемадан карап ручка менен чийип уже даярдап койгонбуз. Ошол схеманын ичин момундай жашыл өң менен сайып чыгышыбыз керек. 4-1 кылып, чоң кылып сайсак дагы болот. Анан аягында схема бүткөндөн кийин жипти үзүш үчүн инени ылдый жагына түшүрүп, мындайынан каратып туруп, ылдый жагынан түйүп коебуз. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул жерде бул дагы бүтө элек болгондуктан бул жерде деген жашыл чөптөр жаңы башталган, жашыл чөптөр болот могул жакта. Бул жерде көл болот. Ошол жашыл чөптүн бул жерде 2 түсү берилген. Бул жерде дагы 3-4 түс менен полный алынганда деген 5-6 түс менен чөптөр тартылат. Ошол чөптөрдүн азыр биз экинчи светин өңүн түздүк. Сайма менен сайдык, сайма аркылуу кылып. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул кушту мен 1 ай убакытта бүтүргөм. 1 ай убакыттын ичинде мен башка эч нерсеге көңүл бурбай, бош убактымдын баарын ушул картинкага, ушул сүрөткө салып атып, 1 айдын ичинде ушундай кушту бүтүргөм. Эгер мунун баарын бүтүрө турган болсом, буга деген 3 ай, 3,5 айдай убакыт кетет. Тилекке каршы мен сиздерге азыр мунун баарын көргөзө албайм бүтүрүп. Ошондуктан мен сиздерге азыр даяр бүткөн картинаны көргөзөйүн. Мынакей бул жерде аттын сүрөтү, жогоруда айтып өткөндөй, куштун сүрөтү дагы ушундай атты сыяктуу болуп чыгыш керек бүткөндөн кийин. Бул атты дагы мен 3,5 ай убактысында бүткөм. Сайма сайып бүткөндөн кийин, атты жасап сүрөттү бүткөндөн кийин сыртын кооздоп мындай кооз рамкаларга салып койсок болот. Аны кооз рамкаларга салып, жакындарыбызга белек катары берип, мен ойлойм, жакын адамдарыбызга белек катары 3 ай убактыбызды, 3,5 ай убактыбызды жана кол эмгегибизди коротсок, эч нерсе деле болбойт деп ойлойм. Сиздер менен мен Замирбек кызы Акмарал, саламатта калыңыздар.